болбосо ушундай бир эл аралык беттештерби? Эми ички беттештен мына элдерибиз деле экиге бөлүнүп баштады. Эми эл аралык беттештер жакшы го, көбүрөөк болгон. Элдерибиз экиге бөлүнүп баштады уже көбүнчө. Эми бизге дагы эл аралык беттештер жакшы да. Эми кечке беттешип берсең кызыксыз болуп калат. Казакстандын негизги командалары келбегендиги сизге мындай көрүүчү катары кандайдыр бир таасир эттиби? Таасир этет, эми баягы мыкты балдар, мыкты командалар келиптир. Эми ошолор келсе жакшы таймашат элек, жакшы оюн болот элек, кызыктуу оюн болот, элге кызыктуу оюн тартуулайт элек. Эми ошолордун келишин күткөнбүз, келбей калды. Буюрса октябрда барабыз биз. Кыргызстандан 5 команда барат экенбиз, ошол жакта эми жакшы кызыктуу оюн кылабыз буюрса. Эмне эсептен баягы оюн крестик болгон жок? Мисалы Казакстан менен Казакстан ойноду, Кыргызстан менен Кыргызстан. Эмнеге Казакстандын бир командасы менен Кыргызстандын бир командасы чыккан жок? Ал бул жактан федерация ошондой кылып чечиптир да. Биз макул болдук эми. Эки элдин достугу үчүн.